Мен бул тармакка кызыгып калганын себеби мен кичинемден тилек кылчумун. Ушул телевидениеден көрүп, милиция кызматкерлерин көрүп, формасына көрүп кызыкчумун биринчиденчи. Үйгө барсам, атам кыйын кызым келди, милиция кызым келди деп ошентип калышат. Жолдо форма кийип жүрсөм дагы элдер таң калуу менен карашат. Спецназдын формасын кийип жүрсөм. Токтотуп алып сураган күндөр да болгон. Адамдардын спецназда иштейсиңби, кыздарда иштейби деп таң калуулар көп болгон. Азыр уже адамдар көнүп деле калышты окшойт. Ошол эртеңден жумушка келдим, жумушка келип, кадимкидей эле иш деп ойлогом. Жумуш деп ойлоп эле эшикке чыксам, баардыгы гүл көтөрүп, башкача тосуп алышты. Ошол. Азыр эле сиздер көргөндөй машыгуудан чыктык. Bunday машыгуулар бизде тез болуп турат. Өзүнүн жадвалы менен, убактысы менен болуп турат. Дайым кооптуу кырдаалдарда биз кадимкидей эле ушу кесиптештер менен биргеликте кайсы жерде болбосун, кандай болбосун, ошол жерге убагында барып, ушул үйрөнгөндөрүбүздү ошол кооптуу кырдаалдарда колдонууга аракет кылабыз. Бул биздин ишке чыдаган балдар дагы аз негизичи. Молодец, биздин коллегабыз бар, Жумагүл. Жакшы биз менен кандай башыбызга оор түйшүктөр түшкөндө да биз менен бирге чогуу бүтүрүп, кандай жерлерге орбай чуркаганда, тренировка алганда чогуу болуп, чыдап иштеп келе жатат.